Иштеткенге жери бар, бирок суга суусу жок болгон айылдын жаштары туулган жерин таштап чет өлкөгө жумуш издеп кеткен болчу. Дыйкан талааларын өздөштүрө албай келген элет жашоочуларынын үмүтүн жандандырган Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдында берген убадасы бар. Ал калкты суга суу менен камсыз кылуучу атайын 10 жылдык ирригация программасын сунуштаган. 10 жыл ичинде 65 000 гектар жаңы жерлерди ишке беребиз. Президенттин айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча бул убадасы кандай аткарылып жатканын өткөн жылы октябрь айында өлкөнүн баардык аймактарын кыдырганда көрдүк. Мамлекеттик деңгээлде жасалып жаткан ири долбоорлордун бири Талас облусундагы Сарымсак каналынын курулушу. Ал ишке берилсе, Кара Бура районунда суга суу маселеси чечилип, жаңы айдоо аянттары пайда болот. Бул долбоор өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына киргизилген. Каналдын узундугу 23 чакырым, туурасы 3,5 метр, бийиктиги 1,7 метрди түзөт. Өтө чоң маанидеги жана чоң объект болуп эсептелет. Себеп дегенде мурунку Сарымсак каналы реабилитацияга чейин 1700 гектар жерди гана суга суусу менен камсыз кыла турган болсо, бул реабилитация бүткөндөн кийин буга кошумча дагы 2000 гектар жер сугат жерге айланат да. Баткен облусунда эле ирригациялык 8 чоң долбоор ишке ашууда. Дара айыл өкмөтүнүн жаңы жер айылында Кытай инвесторлору аркылуу канал курулуп жаткан. Жалпы каналдын мурдагы узундугу 12 километр. Азыр Кытай Эл Республикасынын гранттык негизинде 4 километр канал кошумча болуп, анан ичинде ички чарбалык каналдар 30 километр каналда дагы курулат. Bunun sметал болжолдуу баасы 449 миллион сом болгон. Бүгүнкү күндө аткарылганы 102 миллион аткарылып бүттү. Азыр күндө 6 километр уже бүттү да. Мешкосчасы бул жагы. Анан жергиликтүү тургундардан бир 80 адам иштеп отур. Эгер бир жаңы канал бүтсө, Дара айыл өкмөтүнүн 1000 гектар жери жана Карабак айыл өкмөтүнүн 500 гектар жери кошумча өздөштүрүлөт. Миграциянын агымы көп болгон Баткен облусу үчүн ирригацияны өнүктүрүү маселеси абдан маанилүү экенин президент жакшы билет. Шайлоо алдында каражаттардын көбү суга суу проблемасына жумшаларын убадалаган. Жалпы 59 миллиард сомдук проект болсо, 28 миллиарды Баткен облусуна атап айтканда, жаңы Баткен облусуна бул проект. Бул проект бүткөндөн кийин Баткен гүлдөй кылматтар айткандар. Суу менен камсыз кылабыз. Кыргызстандын брендине айланып бараткан Ак Турпак күрүчүнүн мекени болгон Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагында да жылдан жылга сугат жерлери көбөйүүдө. 10 000 гектардын төгөрөгүндө жер өздөштүрүлгөн жатат. Ушул бүт президентибиздин, өкмөттүн программасы демилгеси менен ушундай иштер жүрүп жатат. Ошондуктан биздин ушул Ак Турпак айыл аймагында дагы мына жаштарыбыз башка райондорго караганда мындай Россияга башка четке барып иштеген киши кем эле. Суга суу программасын ишке ашыруу Ош облусунун Өзгөн районунда да жүрүп жатат. Ирригацияга дагы аябай көңүл бурулуп атат бүгүнкү күндө. Куршаб айыл өкмөтүнүн аймагында ушул 500 гектардан ашыгыраак жерлер мындай суунун жетиши кыйын болуп, ошолду ушул бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу 36 миллионго бүгүнкү күндө иштер жүрүп, 3 километр 400 метр жер пландаштырылган. Бүгүнкү күндө 2 километрге жакын уже бүтүп калды. Нарын облусунун Жумгал районунун Байзак айылында 6000ден ашуун эл жашайт. Жергиликтүү калк малчылык, дыйканчылык менен алектенет. Көбүнчө арпа жана буудай эгет. Бул жерде 1200 гектар жерди камтыган Орто Куугандык каналы курулууда. Аны курууга 27 миллион сом каралган. 75% дүйнөлүк банк бөлгөн гранттын эсебинен. Канал курулуп бүтсө, сугат жерлер, айдоо аянттар көбөйөт. Каналдын бүтүп калса элге жакшы шартта түзөт, себептен мурун суу кичине жетишсе эле, азыркы учурда мынакей латогу дагы бута бетонда бүтүп атат, сууну мындай патерас колдонулат эл. Андан сырткары башкы сооруженияларда бүт бар өлчөм менен ар бир каналдарга бөлүнөт. Азыркы күндө 2000 булардын Нартонун курулуп атканына ошо 2018 жылы август айларында башталган, 2020 жылы аяктайт. Азыркы учурда 8 миллион 800 миң жумушу аяктады. Ысык Көл облусунун Түп районундагы Михайловка айылында дыйкандар жылдар бою суга суу көйгөйүн тартып келишкен. Бул маселе президентке кайрылуудан кийин чечилген. Биздин айылда 3,5 миң адам жашайт.
көп жылдан бери сугат суу аябай чоң маселе туудуруп келген. Кайрылбаган жерибиз калган жок. Көп жерге жаздык, кайрылдык. Ушул маселени чечип бергиле деп. Баш аягы бул суу 2 километр 400 метр узундугу. Параллельно коюшту да. Эски лоток менен кетирбей, жанына дагы лоток куруп туруп, башы. Анан бияка водоотстойник коюшту. Андан ары ошо параллельно труба өткөзүштү. 2 километр 400 метр болду баш аягы. Мындан башка Ак Суу районунда Тасма Каранар спасында ички суугат тармактарын калыбына келтирүү иштеринин жүрүшүнө күбө болдук. Бул чоң долбоор бүтүп калса, 2000 гектар жер өздөштүрүлөт. Ички суугат тармактарын калыптандыруу иштери 2018 жылдын сентябрь айында башталган. Бул ишти бүткүл дүйнөлүк банк каржылайт. Жасалган иштер бир суу өлчөөчү пост, 105 суу бөлүштүргүч, 4 көпүрө, анан 20 труба аркылуу өтмөк. Союз тарагандан бери, андан бери 20-30 жыл өттү, ошондон бери арыктар, каналдар каралбай, ошо суу жетпей, жүздөгөн гектарлар калган, полялар. Долбоордун азыр 29-30% бүттү деп атпайбыз. Ошонун баары бүтсө, бизге дыйкандардын турмуш тиричилиги абдан оңолот. Ага суу өмүр булагы дегендей суу эң чоң ролду ойноп атпайбы бул чындыгын өткөндө. Мына андан тышкары азыр мына трубчатый переезд деп коет, ошондойлор да салынып атат. План боюнча чоң немеден 20-ны салмакпыз, азыр 7 салынды. Ирригация долбоору ири улуттук долбоорлордон сугат суу талааларга жетип, жаңы жерлер өздөштүрүлсө, эл элеттен качпай, элетти байырлайт, турак жай куруп, жаштар түтүн булатып, элетти өнүктүрөт. Бара-бара ички миграция токтойт. Ирригация программасы жаңы муундун келечегине багытталган улуттук долбоор. Программа 2026 жылга чейин 3 этапка бөлүнүп аткарылат. Биринчи жана экинчи этапта 2024 жылга чейин 31 суу чарба объектилери ишке берилет. Натыйжада 27 000 гектар жаңы сууга жер пайда болот. 46 000 гектар жердин суу менен камсыз болуусу жакшырат. Бүгүнкү күндө 22 ирригациялык объекттер боюнча долбоордук сметалык документтер даяр. 5 объектте курулуш жыйынтыкталып, 14 объектте курулуш иштери уланууда. Акыркы 2 жылда 1,5 000 гектарга жакын жаңы суугат жерлери өздөштүрүлгөн. 7 000 гектардан ашык жердин суу менен камсыздоосу жогорулады. Президент Сооронбай Жээнбеков эл менен жолугушууларда бул жасалган жумуштар дыйкан фермерлерге чоң жөлөк болуп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылаарын өзгөчө белгилейт. Бөтөн өлкөдө мигрант болгончо өз мекениңде дыйканчылык кылып мал баккан жакшы. Ирригацияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруу менен 65 000 гектардан ашык жаңы суугат жерлери өздөштүрүлүп, 50 000 гектар жердин суу менен камсыздоосу жогорулайт. Аны менен кошумча 245 000 жумушчу орду түзүлмөкчү.